Hurmatly jurnalistler, бүгүн чогул аттансын себебин өзүңүздөр угуп атасыздар. Ошого бекемдеп мен дагы бир ирет кайрылып кетким келет. Мен мисалы Айталиев Бекназарды 4-5 жылдан бери билем. 4-5 жылдан бери билем деп аткан себеби мен азыр ошол Агордо 2, Агордо 3 жаңы жумуштарында жашап аткан жашоочулардын биримин. Ошол жердеги жашап аткан адамдар эч убакта басып алган эмес. Ал жерде биз Кызылдай акчабызга сатып алганбыз. Бирок тилекке каршы трансформацияга мораторий жарыяланып калгандыгына байланыштуу бүгүнкү күнгө чейин биздин документибизди бербегендиктен ушундай кыйынчылыктарды көрүп жашоо өткөрүп келатабыз. Документ жоктугуна байланыштуу балдарыбызды мектепке кенен окута албайбыз. Поликлиникаларга көрсөтө албайбыз, скорый чакырта албайбыз, мына садиктерге бере албайбыз. Жаныбызга баткандыктан, кыйналганыбыздан айлабыз кеткенде өкмөттүн кайрылбаган жерине кайрылганбыз. Президентке чейин айыл өкмөтүнөн баштап президентке чейин кайрылганбыз. Ар бир сазыкта депутаттардын лидерлерине кайрылып келатабыз. Но бүгүнкү күнгө чейин эч тыянак жок чыкпагандыгына байланыштуу биз Бекназарга кайрылганбыз, ошол жер жашоочулары. Мына биз ушундай көйгөйдө жатып атабыз. Биздин көйгөйүбүздө керек мамлекет, керек ошол жерде депутаттарыбызбы, же атка минерлерибизби биздин көйгөйүбүздү чечип берүүгө мындай кичине шарт да кылып коюшпай койду. Ушул элдин көйгөйүн чечип бергенге бизге жардам бергиле. Мына ошол себептен мисалы мен жанагы каралоодо айтып атпайбы, гектарлаган жерлери бар экен, булар элдерди жамынып алып, ошол жерди чыгарып кетиш керек максат болуп атат. Бул жалган сөз. Мисалы мен билем, немеден бир да сотук жери жогун. Бул бала ошол жөн гана ошол жердеги жана биздин атка минер бийликтерге караганда бул бала барып ошол жерде биздин карапайым элдин баткак кечип жүргөнүн көрүп, маршрутка жетпей километрлеп жөө жүргөнүн көрүп, балдарыбызды мектепке окута албай зар какшап жүргөнүбүздү көрүп, больницаларга жаткыра албай ошол жерден балдар чарчап калып атканын көрүп, келиндер төрөйт, пропискалар жок деп больницага, роддомдорго албайт, үйдөн төрөшүп атат. Мына ушуларды көрүп, ошолор жаны күйүп, ошол кыргыз деп мындай туталангандыгы үчүн ошол бизге жардам берип, ушул маселени чечип бергиле трансформацияны. Эл кыйналып кетти, карапайым эл. Деген ушул гана максат менен гана жүрүп атат. А мындай адамдар негизи азбыз. Эгерде мындай адамдар көбүрөөк болсок, биздин жашообуз мындай болмок эмес.